ушул жерди жакшынакай оңдоюн деген ниетте келди эле. Аябай жакшы киришти эле, жаш, энергиясы күчтүү, тың жигит эле. Бул директорубуз иштеп баштаганда аябай бат-бат өзгөрүүлөр болду да. Сайма машина канча жылдан бир эле машина алынса, азыр сразу 2 машинаны күтүп атканбыз. Директордой деле эмес да, кичпейил болуп, баары менен мамилеси жакшы болду. Мисалы 2 жылдан бери аткарылбай аткан планыбыз, киреше планыбыз аткарылды. Былтырга салыштырмалуу 154% аткарылды. Эгер ошол дагы бир аз турса, аябай жакшы пландары, эмелери чоң болчу да. Анан ошолор аткарылмак деп биз аябай ишенип атканбыз. Могу машинка эле бир келген. Калган вообще жаңы машинка келип болчу. Баягы эле илгерки союз кезинде кандай тосуп турса ошондой эле отурганбыз да. Азыр бүт жаңы заманбап кылып кухнябызды өзүнчө кылып, мурун баары эле ушул жерде болчу. Комнаталарга бөлүп, мисалы кийизди өзүнчө, сайманды өзүнчө, тикмечилерди өзүнчө кылгандыгына байланыштуу мага жакты. Айлык майнасын ошо аз мөөнөт иштеди, бирок ошол убакытта айлыкты көбөйткөнгө үлгөрдү. Өзүнүн жумушун абдан так, туура, анан кийин таза аткарды. Эл менен аралашып эле ошо мисалы лестница куруп атканда көрдүк, өзү деле жардамдашып жүрдү да. Ошо 10 жылдан бери ушул жерде иштейбиз биз. Канча көйгөйлөр болот, анан ушу биздин директорубуз чечип берди, дагы иштей берсе жакшы болмок. Чынын айтсам мен күткөн эмесмин ушундай сиздер ушинтип чалып сурап, ушу менин тиги коллегаларым ушу сиздерге ушундай жакшы жумуш сөздөрүн айтканыңызга, пландарында могу площадька, музейге, анан кийин пансионаттарга, аэропортторго мен магазин ачайын деген уже пландарым даяр болчу. Нью-Йоркто туризм боюнча мен өзүбүздүн бизнести алып алып, апарып ошол жактан көргөздүм да. Редакцияга Бишкектеги Ош базарында жайгашкан Кыял ишканасынын кызматкерлери кайрылышты. Алардын айтымында аталган ишканага жарым жылдай мурда эле дайындалган директору бир топ жакшы иштерди жасап жаткан учурда кызматтан алынып калган. Ишти адегенде эле кире бериштеги тепкичти оңдоодон баштап кызматкерлерге шарт түзүп, ишти иреттеп, айлыкты көтөрүп, жаңы жабдыктарды алып жаткан. Өкмөт ушундай жакшы жетекчини көпкө иштетсе болмок дешет алар. Биз мындан улам ишкананын соңку кездеги ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн Кыялга барып келдик. Кыял бирикмесинде ушул желек цехинде начальник цех болуп иштейт. Азыр ушул бөлмөдө сиз айтып өткөндөй жалаң желектер тигилет. Биздин ушул жетекчибиз Азамат Жолдошевичтин келгенине 1 жылга чукулайын деп калды. Ал келгенде бирок жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп баштаган. Негизи биздин бул бөлмөбүз 4-этажда болчу. Анан кийин бул бизде деген мага чейин башка жетекчи болгон. Ал пенсияга кетип узатуунун себебинен бул бөлмөнүн желек тиккен цехти мага өткөрүп беришкен. Анан ошол Азамат Жолдошевичтин идеясы менен мындай башка жакка көчсөңөр, более просторный болсо деп ошондой чогуу чаран иш алып барып 4-этаждан ушул 3-этажга алып келгенбиз бул кабинетти. 5 машинка келген, анын 1 машинкасын ушул желек жакка коюп бердик. Бул жака үтүк, пара генератор үтүгү менен коелу дегенбиз. Негизи астыда койгон пландарыбыз көп болчу. Ошонун баары Алардын баардыгы азыр токтоп турат да. Токтоп турат, бизге деген даже отказ деген письмо келди. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бул менин үстүмдө атайын улуттук кийим турат. Өзүнүн карманмасы, мына көйнөгү болгон. Ушул кийимдердин баардыгы мына ушул ишкананын ичинде даярдалат экен. Кененирээк эжекебизден сурайлы. Ушул улуттук кийимдер баары ушул цехте сайма менен сайылып ушул жерде тигилет. Жана желек цехине барып ошол иштин баарын көрүп келбедикпи? Азыр эми бул сайма цехи. Бул жерде ушундай улуттук кийимдер, көйнөктөр, чыптамалар, момундай чапандар, эркек кишилердин эркек кийимдери бар, чапандары бар, чапанын түрлөрү бар. Анан азыр могу көтөрүлүп атпайбы? Мектептерде бир күн улуттук балдар кыздар кийинип, мугалимдерге чейин кийинип, бир сабак өтүлсө деген ба, ошого ушундай жаңы образец жасаганбыз. Эркек балдарга, кыз балдарга деп ушундайларды чыгарып көрөлү деп, ушул эле идеяны ошол биздин эле азыр
Азамат Жолдошевич биздин директорубуз болуп алда колдоп ушундай иш чараны өткөрөлү, ошол иш чараны баштайлы. Дүн немеде тигиле турган цех ачып, ошол жака ушундай нерселерди чыгаралы деп жаңы ошо пландарыбыз ишке ашпай калды, бирок ашырганга аракет кылып атабыз. Азыр ушундай заманбап болуп калды эле, сайманы дагы машинка менен. Ооба, бул кол менен сайгандан көрө бул батыраак, жеңил. Бул машинканын негизи Союзда деле бар болчу, бирок эски түрү эле да. Кийин Союз тарагандан кийин заманбап болуп калган бул Кытайдан чыккан машинкалар, бирок абдан мурунка караганда татаал эмес, запчасттары оңой табылат болуп. Азыр баары жакшы болуп калды да, улам жаңылары чыгып атат да. Дагы жаңы машинка күтүп атканбыз. Бул директорубуз дагы ушундай машинкадан да бир экөөнү алып берем деп, аябай мен лично кубанып күтүп аткам да. Ошо машинка келет экен деп, бул бир топ болду булардын иштегенине. Жаңы машинка келет деп кубанаттык эле, эми Кудай буйрса келип калар. Бул директорубуз иштеп баштаганда аябай бат-бат өзгөрүүлөр болду да. Мурун мисалы канча бир жылда могул болсо эски эле машинка болчу. Канча бир жылда бир жаңы, мисалы менин өзүм тармагым боюнча, сайма боюнча сайма машина канча жылда бир эле машина алынса, азыр сразу эки машинаны күтүп атканбыз. Могу цехтерде жаңы машинкалар турат го. Бул жылга деген канча бир жылда мына жаңы машинка келген. Союз кезинде бир эски болду, ал тиякта калды. Могу машинка эле бир келген. Калган вообще жаңы машинка келек болчу. Келди, мына азыр канча машина келди уже биздин цехке? 5 машина келди. 5 машина келди да, аябай бат өзгөрүүлөр болду. Могу ремонт кылып, могу идеяларды буга чейин баягы эле илгерки Союз кезинде кандай тосуп турса ошондой эле отурганбыз да. Азыр бүт жаңы заманбап кылып кухнябызды өзүнчө кылып, мурун баары эле ушул жерде болчу. Бардык идеяларды берип, баарын жазатып, бат-баттан, аябай бат-баттан болду да. Көп жакшы нерселер. Бул иштеп аткандын белгиси дейм да. Болбосо ортодо канча директорлор келди, унчукпай отуруп деле даже бизди тааныбай деле кетип калышты да. Не то, что тиги иштемек тургай цехти келип көрбөгөн деле директорлор болду да. Канча беребиз алмашты. Келип биздин мындай коридордон көрсө деле бизди мисалы биз калда өтө деле көп эмес да. Тааныбайт да эч кимди. Унчукпай эле кетип калгандар деле болду да. Эчтеке иштебей отуруп эле. Демек аз убакыттын аралыгында бир топ эле өзгөрүүлөр. Аз убакыттын аралыгында аябай көп өзгөрүү болду. Могу жаңы эмелер, оборудованиялар, самый главныйларчы. Жаңа оборудованиялар келип атат. Мен аябай сүйүнүп аткам, эми келип калса келет го деп аябай үмүт атам да. Жаңыга иштегибиз келет да баарысын эле. Терини көркөм иштетүү цехинин начальнигимин да. Анан бул биздин директорубуз Азамат Жолдошевич кандай жаш болсо деле жакшынакай келип, ушул эмени оңдоюн деп ниети менен. Эгер ошол дагы бир аз турса, аябай жакшы пландары, эмелери чоң болчу да, ойлору. Анан ошолор аткарылмак деп биз аябай ишенип атканбыз да. Анан эми андай болбойт экен. Мына ушинтип мына бул жерди көрдүңөр, ушу цехти да жакшынакай оңдоп баарын, тетешин алдын оңдоп, иреттеп эки жактын баарын. Аябай жакшы киришти эле, жаш, энергиясы күчтүү, тың жигит эле. Анан эми айла жок. Эмне кылалы? Ушу жерди жакшынакай оңдоюн деген ниетте келди эле. Мындан ары дагы өнүктүрмөк көп пландары бар эле да. Мен бул жерде деген 86-жылдан бери иштейм. Ошондо 38 жыл болуп калып атат да. Анан бул Азамат Жолдошевичти белгилегим келгени бул абдан мындай келери менен жакшы эмелерди көтөрдү да. Келери менен эшиктин алдын оңдотту. Анан мондай кыздарга силер мындан мурка интервьюда деле көрдүңөр да. Мондай машинелерди алып берип атат. Ошентип жаңы баштап келатканда эле ишин аягына чыга албай калды да. Өзүнүн ойлогон эми кыла турган жумуштардын аягына чыга албай калды да. Убактысы жетпей калды. Ар бир жетекчиден келип, эл менен таанышып, мамлекет менен, биздин ошо мекеме менен таанышып, анан ошону кайра ошол иштин көзүн билгенче деле көп убакыт өтөт. Бул жаш болгону менен жакшы эле өнүктүрмөк да.
Мен ушул цехте, строчевышный цехте иштейм. Биздин жумуш көбүнчө ошо колдо жасалган ручной работа менен иштейбиз. Мурда буга чейин биз тиякта чогуу бир цехте отурчук, анан ошо Азамат Жолдошевичтин колдосу менен ушу баары бир цехти өзүнчө бөлүп, азыр жалаң кийиз менен иштеген бөлүмдү ушул бияк бөлмөгө бөлгөн. Мен көптөн бери эле кыялда өзүнчө бөлөк кабинетте арендада отуруп эле иштечүмүн. Мурунку убакта деген булар деген баары эле чогулуп бир комнатада ички баягындай аралашып болуп иштегендиги мага жакчу эмес. Анан азыр деген жаңы директор келип, мону комнаталарга бөлүп, мисалы кийизди өзүнчө, сайманды өзүнчө, тикмечилерди өзүнчө кылгандыгына байланыштуу мага жакты. Ошонун ажыреже менен биргеликте могу кабинет кийиз бөлүмүнө келип, азыр иштеп атабыз. Тапочка, шыртак чыгарабыз, сидушкалар чыгат бизде. Бул мекемеде мен башкы бухгалтер болуп иштейм. Негизи Азамат Жолдошевич август 23-жылдын август айында келген. Анан кийин мен келдим 24-августта. Анан Азамат Жолдошевичтин иштеген периодунда негизи аябай жакшы иштер болду да. Мен өзүм эми бухгалтердик эсеп жагынан айтып берейин. Мисалы 2 жылдан бери аткарылбай аткан планыбыз, киреше планыбыз аткарылды. Планыбыз 116%ке аткарылды. Былтырга салыштырмалуу 154%га аткарылды. 154%га көбөйдү, э? Көбөйдү. То есть 54%га көбөйүп атат. Мен ойлойм бул аябай жакшы көрсөткүч деп. Андан тышкары көп башка жумуштар жасалып атат. Айлык майнасы аз болчу. Айлык майнасын ошо аз мөөнөт иштеди, бирок ошол убакытта айлыкты көбөйткөнгө үлгөрдү. 50%га көтөрүлдү. Азыр эми ошол кызматкерлерге иштегенге стимул болуп калды азыр. Андан тышкары бюджетке да биз мисалы аренда бар бизде. Анан производство бар, готовый продукция чыгарабыз бул жерден өндүрүш. Анан 30% арендадан биз бюджетке, республиканский бюджетке которобуз. Анын барысы төлөмдөрдүн барысы, мисалы мурун болсо карыз болуп келген болсо, азыр болсо ал төлөмдөрдүн барысы өз убагында төлөнүп, НДС төлөйбүз, налогдор төлөйбүз. Ошонун баардыгы өзүнүн убагында төлөнүп, баардыгы ошол бухгалтердик эсеп барысы ордуна коюлган. Ушу кыял бирикмесинде жеке ишкер болуп иштейм. Биздин азыркы кеткен директорубуз Азамат Жолдошбекович бизге көп жардам берди. Келгенден бери эмне үчүн лично мага, Жунус Айнурага ошо место тууралуу туура чечип берди. Анан ушундай кыялга жакшы иштегендер, элдин көйгөйүн билгендер иштесе жакшы болмок. Ушу место үчүн кайрылгам. Жаңы жылга чейин бошотуп кой, анан мынтип кой. Мен 10 жылдан бери иштейм ушул жерде. Положено эмне төлөдүсү ошону төлөп иштейбиз. Бошотуп кой, башкалар ал иштейт. Анан ошону көйгөйдү мага чечип берди. Ошонусуна чоң рахмат. Анан мендей болгон кыялдын ичинде кишилер көп. Проблемалар чечилбегендер. Ушу 10 жылдан бери ушул жерде иштейбиз биз. Канча көйгөйлөр болот. Анан ушу биздин директорубуз чечип берди. Дагы иштей берсе жакшы болмок. Мурункуга караганда мурункулар деле жакшы, бирөөнү жамандашты деле болбойт. Баары менен эле жакшы эле. Анан жакшы жаман айтышкан деле жокпуз. Ушунча келип, даже ар бир киши ушунча жүрдү. Директордей деле эмес да, кичпейил болуп, баары менен мамилеси жакшы болду. Даже адамдар тааныган деле жок. Директор болуп, монтип, бирөөгө монтип приказ берген деле жок. Эл менен аралашып эле ошо, мисалы, лестница куруп атканда көрдүк, өзү деле жардамдашып жүрдү да, как рабочий сыяктуу эле. Көзөмөлчү болуп иштейт.
мына акыркы учурда Азамат Жолдошевич бул бизге жетекчиликти башкарып келгенден бери абдан жакшы иштер болду. Алардын эң чоңу, эң мындай көзгө көрүнүшү бул биздин экинчи этажга кирип бараткан центральный эшигибиз эмеси, тепкичибиз. Канча жылдан бери ошол тепкич ремонттоло элек болчу. Азамат Жолдошевич келип ошол баягы кыргыздар айткандай эшигин көрүп төрүнөт дегенде ошо эң биринчи ошо эшик тепкичтен баштады. Анан абдан жакшынакай кылып, сонун кылып, заманбап кылып жасады. Көп күч аракетти жумшады аны үчүн жасаш үчүн. Андан тышкары Азамат Жолдошевичтин бул ишмердүүлүгүн айткым келсе, бул өтө жөнөкөй. Өз кесиби, өзүнүн как жетекчи катары өзүн аябай жакшы алып жүргөн. Элдер менен бир сөз таап алган, сөз таап сүйлөшө алган. Ар бир адамдын көйгөйүн өзүнүн жүрөгү менен кой берип, анан ошого жооп берип, ошону чечип берген мындай кесипкөй адамдардын бири экен да. Анан кийин кызматында абдан жакшы иштеди. Баарыбыз ыраазыбыз Азамат Жолдошевич келип иштеп кеткенине. Эми Кыял бирикмеси өзүңөр билесиңер, бул мамлекеттик ишкана, бул кол өнөрчүлөрдүн ордосу. Бул жерде кыргыз элинин тарыхый нукура тарыхый буюмдары чыгат. Бул жерди жетектеш бул кыйын, бирок ошого карабастан өзүнүн жумушун абдан так, туура, анан кийин таза аткарды. Кыялдын кызматкерлеринин мурдагы жетекчиси тууралуу жылуу пикирин уккан соң биз Азамат Бейшембиевге байланыштык. Ал кызматты аркалаган 7 ай ичинде кандай иштер аткарылганы жана кандай иштерди аткарууга үлгүрбөй калганы жөнүндө айтып берди. Мен өзүм мамлекеттик кызматкер болгондуктан баягы койгон жерге биз барабыз да. Ушул жерге мекемени барып өнүктүрүп, бюджетин көтөрүш деп айткан максатта биз барып ошол жерге барып иштеп беребиз да мамлекетке. Мен барган себеби баягы орусча айтканда порядок деп коет го, ошо баягы порядокко келтирип, планды аткарып, производствону көрүп келсеңиздер керек. Производствону өнүктүргөнгө пландар коюлган, бирок эми тилекке каршы жумуштан кечкирээк болуп калды да мага. Ошондон баягы кийинки келген жетекчи улантып кетип деген тилектештемин да. Биринчи барганда эле планды карадым. Карасам план коюлган экен. Ошо планды аткарышым керек. Биринчи максатым ошо планды аткарышым керек дедим. Анан кийин коллегаларга, сотрудниктерге условия түзүш керек экенин деп сразу байкадым аны. Анан үчүнчүдөн баягы производствону өнүктүрүшүм керек экен деп өзүмө максат койдум да. Анан кийин барсаңыздар көрсөңүздөр керек, кирип атканда эшигине көрүп төрүнөт деп коет го. Киргенде эле баягы тепкич аябай акыбалда экен да. Баягы эски союзлагандан бери жасалбаптыр. Ошо биринчи ошо эшигин төрүн жасайын дедим да, эметипчи. Ошол жакта бир ремонт кылдым. Андан кийин эле ошо производствого кириштим да. Пландарымда могу площадька, музейге, анан кийин пансионаттарга, аэропортторго мен магазин ачайын деген уже пландарым даяр болчу. Уже аны уже ишкерге ашырып коюш керек да. Продукциянын баарын уже чогултуп даярдап койгонбуз негизи. Анан буюрса аны жаңы келген жетекчи аны улантып кетти деп ойлойм. Нью-Йоркто туризм боюнча саякат өнүктүрүү деп ошондой бир программа болгон экен. Ошого чакыруу келген Кыялгачы. Анан ошо Кыялдын атынан мен биздин өнүрүштү алып алып, апарып ошол жактан көргөздүм да. Негизи ошол жерде кызматкерлер 80-жылдардан жылдардан баштап иштеген да кызматкерлер бар экен да, аябай мындай бир жылуу сөздөрүн айтып, сиз кызматкерлерге карата кандайдыр бир айтайын деген сөзүңүз барбы? Сизди колдоштубу иш учуруңузда?
Чынын айтсам мен күткөн эмесмин ушундай сиздер ушун чалып сурап ушу менин тиги коллегаларым ушу сиздерге ушундай жакшы жылуу сөздөрүн айтканыңызга жараша мен ошо аябай кубанычтамын. Мен өзүмдүн ошо коллегаларыма терең ыраазычылык билдирем. Иштегениме абдан кубанам. Ошондой адамдар менен иштешип көп иштерди алып бардык буга чейин. Дагы алып кете берет деген ойдомун. Коллектив аябай жакшы, кыялда аябай мындай жакшы адамдар. Мен ушундай жакшы адамдар менен ушундай позитивдүү, ушундай бир амбициозный мындай жакшы ойдо экен баары. Анан ошондой адамдар менен иштешкениме аябай тилектешмин.